2020 жылдын 4 октябры Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү. Урматтуу шайлоочулар, 2020 жылдын 19 сентябрына чейин шайлоочулардын тизмесинен өзүңүздү текшериңиз. Өзүңүздү шайлоочулардын тизмесинен төмөндөгүдөй текшерсеңиз болот. Тизме chekit.gov.kg сайтынан шайлоо участкасында 119 номерине өзүңүздүн идентификациялуу жеке номерди SMS билдирүү аркылуу жөнөтүү менен сиздин шайлоо участкаңыздын дареги жана номери тууралуу жооп аласыз. 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен чалуу акысыз. Кандайдыр бир каталар, так эместиктер же шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуз, сиз 19 сентябрга чейин жана ушул күнү да тиешелүү шайлоо комиссиясынын участогуна арыз биринчи форма боюнча жазып, паспортты, ID картаны көрсөтүү менен кайрылсаңыз болот. Ар бир шайлоочу 19 сентябрга чейин жана ушул күндүн ичинде да экинчи форма боюнча арызды тиешелүү шайлоо комиссиясына берүү менен жашаган же убактылуу жүргөн жери боюнча добуш берүүнү каалагандыгын билдирүүгө укуктуу. Ошол эле учурда шайлоочу биометрикалык идентификациядан өтөт. Арыздарды электрондук форматта шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу тизме chekit.gov.kg сайтында берсе болот. Ошол эле учурда шайлоочу бирдиктүү идентификация системасынын негизинде авторлашуудан өтөт. Биометрикалык каттоодон мамлекеттик каттоо кызматынын тейлөө борборлорунан өтсө болот. Сенин добушуң, сенин келечегиң.